эми кезектеги сөздү тарых билимдеринин кандидаты Ишин Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти урматтуу Гүлзада Абдалиева эжебизге бермекчибиз. Ала Тоо Ататүрк университетинин жетекчилери жана бүгүнкү конференцияны уюштуруучуларга ыраазычылык билдирмекчибиз. Чындыгында мына биздин агайларыбыз абдан туура белгилеп өттү. Быйылкы жыл ушул 1916 улуттук боштондук кыймылынын көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата архивдик материалдарды толуктоо жана ошондой эле биз болсо ушул Кытайдагы кыргыздар ошол 1916 жылы көтөрүлүштө калып калган кыргыздардын жашоосу, ошондой эле кайсы аймактарда 16 жылы калып калган кыргыздар кайсы аймактарда жашашат, мына ушуга күбө болуп келдик. Атайын бул боюнча илимий экспедиция жүргүзүлгөн. Ошол илимий экспедициянын бир уккандан багы өзүңүздөр биз видео материалдарды тартып келгенбиз да, чындыгында. Ошону багы бир уккандан 100 уккандан бир көргөн дейт. Мына ошо видео материалдарды сизге тартууламакчыбыз. Бул 2015 жылы августтун 18 августтан 28 жылдын башындагы улуттук боштондук кыймылдарынын эң ириси Элдинесинде Өркүн деген ат менен белгилүү. Бул 2015 жылы ушул биздин Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университет атайын бул боюнча илимий экспедиция жүргүзүү боюнча топ түзүлгөн. Мына ошол эки топтун жүрүшүндө негизи ушу Кытайдагы 5 улуттук айыл бар бүгүнкү күндө. Бул 5 улуттук айыл улуттук кыргыз айылы деген статус алган. Мына ошол эки улуттук кыргыз айылдарынан биз эки айылдагы Көктерек жана Шаты айылдарында болуп, ошол илимий экспедиция сурамжылоолорду жүргүзүү менен видео материалдарды тасмаларды тартып келгенбиз. Мына сиздер азыр ушул 2015 август айларында болгон ошол Кытай Республикасындагы улуттук айылдар, анын ичинде бүгүнкү күндө 5 улуттук айыл бар. Ошол 5 улуттук айыл ошол 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө барып отурукташып калган айылдар болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен 1916 жылы көтөрүлүш бүткөндөн кийин кандай мезгил менен барышкандыгын айтсак болот. Бул 3 мезгилге бөлсөк болот. Кийинкини көрсөтүп койсоңуз, бул 3 мезгилди белгилесек болот. Бул 1916 жылы көтөрүлүш бүткөндөн кийин эле кача башташкан эмес. Биринчи этабы 1914-15 жылдарга туура келген. Анткени ошол биринчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин эле өтө чыгымдардын көбөйүшүнөн баштап ошол эки кыргыздар Илеге жана башка аймактарга барып отурукташа башташкан экен. Ал эми экинчи мезгили болсо, бул 1916 жылы падышанын указы чыккандан баштап өздөрү эле жайлоодо жүрүшүп, андан ары биздин балдарыбызды солдатка алат деген ой менен ошол Кытайга ооп кетишкен. Ал эми 3-чү мезгил болсо, мына ошол эки көтөрүлүш басылгандан кийин августтун аягы, сентябрдын башы жана октябрь айларында ошол Кытайдын аймагына ооп башташкан. Эми бул качуунун негизги багыттары кайсы багыт менен качышкан? Биринчи багыты бул Нарындын Атбаш аймагы, Торугарт жана Келтебек ашуулары менен ашкан экен. Бул жерде негизи чыңдоо абдан бекем болгондуктан, орус гарнизону болгондуктан бул жерде аз гана болуштуктар катышкан. Экинчи багыт. Экинчи багыт болсо, бул массалык түрдө бедел ашуусу аркылуу катышкан экен. Бул жерде негизинен ушул эки бедел бул кыргыздардын, анткени ал жерде орус чыңдоосу болбогондуктан негизги массалык түрдө ушул бедел ашуусу аркылуу катышкан. Үчүнчү багыт болсо, бул Каркыра жайлоосу аркылуу бул Кулжа жана Текеске барып, ушул Текес аркылуу катышкан экен да. Бул эми кыргыздар кайсы жерге барып отурукташты ушул кыргыздар? Эми өзүңүздөр көрүп көрүңүздөр, ошол биринчи эле түшкөн айыл бул Акчийдит Кулан Сарык деген айыл экен. Анан ошол айылдан баштап Хотенге чейин кетишкен да. Мына биринчи бул Боздоң, картасын көрсөңүздөр болот, бул Кытайдын картасы.
Ошол бедел аркылуу түшкөндөр бул Үч Турпан Он суу деген Боздоң жана Жаман суу деген улуттук айыл бар. Мына ошол жерге жайгашкан. Андан кийинки бул Кулжа аркылуу Текес аркылуу өтүшкөндөр булар Текес ооданында Көктерек жана Шат айылдарында отурукташкан. Мына бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасында акыркы статистикалык маалыматтар боюнча 195 000 кыргыз бар. Алар негизинен бул байыркы мезгилде эле жашаган кыргыздар болуп эсептелинет. Мисалы Кызыл Суу автономиялык областында бул 77% кыргыздар болуп эсептелинет. Ал эми 1916 жылы барып калган кыргыздар мен айтып өткөн, атап өткөн 5 улуттук автономиялык айыл деген статус алган. Мына ошол эки айылдарда жашашат. Сөзүмдүн аягында айтмакчымын. Бул улуттук айылдарда ар бир айылда кыргыз мектептери бар. Балдар кыргыз мектептеринде сүйлөшөт. Жана баяндамаларды видео материалдардан, тасмалардан көрдүңүздөр. Алардын тилдери абдан таза, улуттук биздин каада салттарды бекем сактаган. Ошондой эле булар эмне үчүн келбей калды деген суроо туулат да. Анткени айтып өттүк, бул Кытайда 3 этимологиялык түшүнүк бар. Улуу өркүн, орто өркүн, кичи өркүн деп. Бул улуу өркүн деген түшүнүк 1916 жылы баргандар. Ал эми экинчи орто өркүн болсо, бул 1920-30 жылдардагы басмачылык кыймылдын негизинде барып отурукташкандар. Үчүнчү этабы болсо, бул кулакка тартуу мезгилинде барып отурукташкан. Мына ошол эки 3 эмиграциянын этабы тең ушул 5 улуттук айылда жашашат. Рахмат.